Эчен бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк, камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубуз уланып келатат. Биз бири-бирибизге мындай саясатта бири-бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекет көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип бири-бири жөлөк таяйлы деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Ошол бойдон биздин достугубуз түбөлүк калышат. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Эч качан биздин достугубузду эч ким бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Кудай буйрса, бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо ажыраштыруу. Бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес. Мен мындан ары дагы ушул Кудай буйрса, Кудай ден соолук берип иштеп турсак, ушундай таризде өмүрүбүздү улантсак, бүтүрсөк деген оюм бар. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.